Арзан баадагы Көмүр Талас районунун Чоңтокой менен Кеңеш айылдарынын тургундарына түшүрүлдү. Жергиликтүү кал килограммын 5 сомдон сатып алышты. Элеттиктер айыл өкмөтүнүн бул камкордугуна ыраазы болуп, мындай баа облус боюнча жок экендигин айтышты. Өтө керек болуп аткан. Көмүрдү өткөндө 8 сомдон сатып алып атканбыз. Анан бул азыр айыл өкмөт алып келди деп 5 сомдон сүйүнүп, мына келип барып салып атабыз эле. Жетпей калчудай барыбызга жете турган эле. Рахмат айыл өкмөткө ушинтип биздин элдин камкордугун ойлоп атканына. Элге 5 сомдон алып келип атат. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Көмүрдүн баасы 7 сом элтин, 8 сом, 10 сом болуп атат. Аны айыл өкмөт жашаган элге жардам кылып 5 сомдон айыл-айылга түшүрүп берип атат. Бул ишти Шумкар ую айыл өкмөтү уюштурууда. Муниципалдык техникалар отунду кара кечеден ташып келүүдө. 5 сом деген ба айыл калкынын чөнтөгүнө ыңгайлуу. Элдин талабы болгондон кийин эл бая суранган. Бизге ушу мүмкүнчүлүк болсо арзан көмүр түшүрүп берсеңер деп ишке ашып, бүгүнкү күндө мына 3-чү рейси келип түшүп атат. Бүгүнкү күндө ошо Чоңтокой менен Кеңеш айылына Талас областында эң арзан көмүр болуп атат. Эл ыраазы. Жергиликтүү кеңештин депутаттарына, муниципалдык ишкананын мүдүрлөрүнө, айыл башчыларынын баардыгына ыраазычылык билдирем. Анткени ошолор баардыгы чуркап, барып келип, ушул жумуштун баарын алып барышты. Буга чейин отун айыл аймактын Талды булак, Сасык булак жана Кара Ой айылдарына түшүрүлгөн. Эми быйыл айыл өкмөтү күздө 500 тоннага чейин көмүр алып келип, элдин суроо талабын аткарууну көздөп жатат. Сентябрь айынан баштап эле биз өзүбүзгө мындай көмүр склад кылып туруп эле ошол жерге бир 500-600 тонна ташып алып келип койсокпу арзан кезинде деген ой бар. Анан ушундай кылып 5 сомдон баягы отопительный сезон келгенде ошентип туруп элге биз 5 сомдон ашырбай берсекпи деген бир жакшы бир максатыбыз бар. Белгилей кетсек, арзан баадагы көмүрдөн ар бир тургун сатып алса болот. Себеби жергиликтүү бийлик бүгүнкү күндө бир үй бүлөгө 500 килограммдан гана берүүдө. Максаты элге тегиз жеткирүү. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.